Баткен аймагындагы акыркы кырдаалга кайдыгер карабай кечээ Жалалабадтыктарда гуманитардык жардамдарын жөнөтүшкөн. Анда бери бир күн аралыгында дагы бир унаа толгон гум жардам чогулду. Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду, Жия бизнес ассоциациясы баштаган бир топ ишкерлер жана кол сунган жеке жарандардын жардамы бүгүн да Баткендин Лейлек районуна жөнөтүлүп жатат. Жалпы бүгүнкү күндө Жалалабадта бир 150 миң сомдон ашык акча топтолду бүгүнкү күнгө караганда. Жалпы Кыргызстан боюнча кечээги күнү 30 апрель саат 4:16 саат боюнча бизде ошол 217.304 сом топтолду. Буюрса баарын ошол продукт алай, эмнеге муктаж болсо ошону жардам беребиз. Буюрса бүгүн Жалалабадтан жөнөп атабыз. Ошол продукталарды жүктөп, ошол Лейлек районуна да жөнөп атабыз. Буюрса азыр көбүнчө ошо Лейлек районунда муктаждык болуп жатат экен, Исфана шаарында. Буюрса азыр ошо абеттен кийин жөнөп. Мындай учурда Жалалабад облустук казыятынын аялдар бөлүмү да четте калган жок. Алар Баткен облусундагы аялдар жана балдарды моралдык жактан колдоо үчүн ал жакка баруу ниетин билдиришти. Алар эми баардыгы бир жерде отурат, бир жакшы сөз укпай атышат, баардыгы баягы паника менен отурушат да, шоковой состоянияда. Ошого буюрса биз ушу Жалалабадтын жаштары менен чогуу барып, ошо эжелерибизге, апаларыбызга Аллах Тааланын сыноосу жана бул ыйык күндөрдө бул сыноону биз бирге жеңип кетебиз. Биз сиздер менен биз деген жакшы бир демилгелүү сөздөрүбүздү кошуп келелик деген моралдык колдоо көргөзөлүк деп турабыз буюрса. Баткендик боордошторго облустагы ак халатчандарда кайдыгер эмес Жалалабад аймагындагы саламаттык сактоо мекемелеринен суммасы 700 миң сомго жакын чогулган дары-дармектер Баткенге жиберилди. Буга чейин облустук биргелешкен ооруканасынан 5 дарыгер, Сузак аймактык бейтапканасынан 4 дарыгер, 2 бригада болуп тез жардам муналарында Баткен аймагына жөнөтүлгөн болчу. Эгер дагы муктаждык жаралса, башка да бригадалар даяр дешет. Азыр дарыгерлердин айтымында азыр ошо жаратылган бейтаптар кайрылгусу жок дейт. Эми ошол кырдаал билет, эгер дагы керек десе биз жөнөткөнгө даярбыз. Ошол эле 29 апрель күнү биздин бригаданын артынан Сузактан 4 дарыгер 2 бригада кеткен. Биздин угушубузча ошо Бишкектен жана башка областтардан дарыгерлер күчү келип атыптыр. Анан эгер бизден дагы жөнөт десе, биз азыр 2-3 группаларды даярдап койгонбуз. Кошумчалай кетсек, Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында жабыр тарткан мекендештерге деп кечээ Жалалабад облусунан 2 чоң жүк ташуучу унаада гуманитардык жардам жөнөтүлгөн. Ошондой эле Жалалабад шаардык мэриясы Баткенде үй өрттөлгөн жарандардын бирөөсүндө турак-жай куруп берерин айтышкан. Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду да үй күйгөн жарандарга жардам колун сунабыз деп турушат. Жалалабадтыктар мындай жардамдарын абал тынчыганга чейин токтотушпайт. Бибисара Орозалиева, Шарзат Тегенбердиев, 7 канал, Жалалабад.